Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кыргыз адабияты сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз Касым Тыныстановдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө болмокчу. Сабагыбыздан силер кыргыз элинин чыгаан уулу Касым Тыныстановдун өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат алып, Касым Тыныстановдун өмүр жолу, өчпөс ысымы тууралуу кеңири ой жүгүртүп, өз пикириңерди билдиресиңер. Улуу инсандын ысымы менен сыймыктанууга, эл кызматында жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Кыргыз элинин чыгаан уулу Касым Тыныстанов 1901-жылы Ысык көлдүн Чырпыкты кыштагында жарык дүйнөгө келген. Атасы Тыныстан мусулманча кат билген сабаттуу болгондуктан алгач уулун өзү окуткан. 1909-жылдан баштап 12-жылга чейин мусулман мектебинде окуп, 1914-16 жылдар аралыгында Орус түзем мектебинен билим алган. 1916-жылда үркүндө эл менен Кытайга качып барып, 18-жылы кайтып келген. 1919-24 жылдары Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институтунда окуйт. Эмгек жолун 1925 жылдан баштайт. Жооптуу катчы, төрага, эл агартуу министри, бир нече гезит журналдарда жооптуу редакторлук кызматты аркалаган. Касым Тыныстанов кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга тикелей катышып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин түзүп, кыргыз тил илиминин өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсандардын бири. 37 жылдык өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жумуштарга арнаган Касым Тыныстанов көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо да анын Касым ырлар жыйнагы, Өзгөрүш ырлар деген жыйнактары жарык көргөн. Касым Тыныстанов 1928-36 жылдары гезит журналдык макалаларда, партиялык токтомдордо, республикалык даражадагы ар кыл чогулуштарда улутчул, байчыл, контрреволюциячыл деген жаманаты менен кайра-кайра караланган. 1937 жылы Социал-Туран партиясынын мүчөсү деген күнөө менен камалып, 1938 жылы ак жеринен атылат. 1958 жылы акталып, 1960 жылы айыбы биротоло жокко чыгарылган. 1988 жылы чыгармачыл инсан катары бааланган. Понятно. Если понятно, то отвечай. Ты использовал азбуку для взрослых как шифровальную книгу? Да. Она расскажет о нас правду, когда этот бред кончится. Ата журттун нукура байлыгы өз эли. Касым Тыныстанов боюнча аз да болсо маалымат алдыңар деген ишеништемин. Анда эмесе үй иши менен таанышкыла. Касым Тыныстановдун өмүрү, чыгармачылыгы боюнча үлгүдөгүдөй пирамидалык аңгеме түзөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.